Инженердик техникалар кызуу иштеп, аска таштарды омуруп жаткан бул ирригациялык курулуш Нарындын Куланак айыл аймагында жүрүүдө. Иштин башталганына 6 ай болду. Бул аралыкта куруучулар канал түшчү тообурун тегиздеп, жер жумуштарынын 15%га жакынын бүткөрүшкөн. 5 километрдин жарымын алып бардык, эми дагы жарымдын арагына кетип атабыз. Основной жери кылып атат жана объем. Эң объемдун көбү Мүрзөнүн жанында болчу. 21 пикеттен 24 пикетке чейинки аралык. Ошол жерде мен мына башындагы жана көрдүңүздөр окшойт, сиздер ошол жактан келет. Самосвалдар иштеп атат мына жерде. Мына ушул жерде алсак, бул жагынын объем бүтүп калат эле. Жалпы узундугу 5 чакырымды түзгөн жаңы ирригациялык объекттин 4 чакырымы өлкө казынасынан каржыланып курулууда. Ага жалпысынан 410 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми каналга суу бурган алыштын башы жана 1 чакырымы Куланак кесин куруп жаткан инвесторлор тарабынан жүзөгө ашырылмакчы. Куланак кеси бүтөөрү менен бул каналдагы жумушка бериш керек. Өкмөт тарабынан ушундай тапшырмалар берилген. Биз болсо Нарын райондук мамлекеттик администрация тарабынан бүгүнкү күндө ошол суу баруучу жерлерге жерди 2000 гектар жерди айыл чарба багытына жерлерди которуп койгонбуз. Бүгүнкү күндө ошол Куланак насостук станциясынан 5000 гектар жер өзү суу ичип жатат. Бүгүнкү күндө ошол Куланак кеси ушул өзү агычу Куланак каналы курулуп калса, жана насостук станциялар толугу менен токтойт да. Жазалып жаткан иштин жүрүшүн көргөн жергиликтүү дыйкандардын кубанычында чек жок. Себеби алар иштеткен дыйканчылык талаалардын баардыгы тең Куланак насостук станциянын жардамы менен сугарылып келгендиктен сугат маалында жабдыктар жарактан чыгып, суу толук жетпей бушайманга салган күндөр көп эле болгон. Чынында биздин Куланактан 3 айыл алчу да, Куланак, Учкун, Пионер алчу. Өзгөчө ушу жайынын ортолоруна барганда свет өчүп калат, же болсо суунун башын жеп кетет. Кыскасы аябай мүчүлүштөр көп эле болчу. Бирок ошентсе деле баягы дыйканчылык жумуш жасачубуз, бирок ошондой мүчүлүштөр болчу. Азыр эми аябай жакшы болду да, эми самотёчный болду. Свет менен көп кыйынчылык болбойт. Суунун башын жеп кеткен менен кыйынчылык болбойт. Дагы ушундай маселелер менен кыйынчылык болбойт. Самотёк жакшы болду да эми. Мына ушул ири долбоорду толук ишке киргизүү 2026 жылга мерчемделүүдө. Эгерде белгиленген нөөмөттө иш аяктап, каналга суу салына турган болсо, Куланак насостук станциянын иши токтотулуп, жылына 12 миллион сом өлкө казынасынан үнөмдөлмөкчү. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдалдаев, жаңылыктар, Нарын району.